Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевдин жоопкерчилигин кароо керек. Мындай пикирин бүгүн парламенттин эки комитетинин биргелешкен жыйынынын жүрүшүндө Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев билдирди. Эл өкүлү Кыргызстанда коронавирустун жайылып кетүүсүнө жол берген үчүн аткаминер кылмыш жоопкерчилигине тартылып, бул боюнча прокуратура иликтеп чыгышы керек деп эсептейт. Муну менен кийинки министрлерге жана орун басарларга да сабак болмок дейт Каныбек Иманалиев. Бүгүн Жогорку кеңештин тармактык комитеттеринин мүчөлөрү өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды талкуулап, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов коронавируска байланыштуу жүргүзүлгөн иштер тууралуу маалымат берди. Отурумдун жүрүшүндө бир катар депутаттар өлкөдө өзгөчө абал режиминин мөөнөтү узартылганына байланыштуу чакан жана орто бизнестин ишкерлигине уруксат берүү керек деген сунуштарын киргизишти. Военный режимде шалаакылык кылган бул преступление. Туурабы? Демек, Чолпонбаевди военный прокуратурага өткөрүш керекпи? Анын айынан 2 ай бою реагенттер болгон жок, сактоочу кийимдер болгон жок. Ошонун айынан биз пропорциональном соотношении Италия сыяктуу болуп калдык. Ар бир 5-чи зараженный врач. Биринчи врач өзү ооруп атат, экинчи мамлекетке зыян келтирип атат да, оорукчандарды көрө албай калды. Ошон үчүн мен жанагы комитеттин чечимин туура көрөм. Чолпонбаевдин ишмердигин бул мамлекетке каршы шабакылык эмес, чыккынчылык катары баанап, военный прокуратурага караш керек. Ошондо ар бир чиновник чуркап иштейт. Биз Өзбекстан, Казакстан, Россия сыяктуу бизнеске акча бере албайбыз. Реально кандай акча жок. Бирок бизнеске эркиндик берели да. Ошол сыяктуу менде жазуу түрүндө сунуштар бар. Аны биз эки комитет биригип иштеп чыгышыбыз керек. Азыр МВФтин баасы боюнча акыркы отчетун окусаңыз керек. Биз былтыркы темп менен өнүп отурсак, киши башына ички доходду $1000 жеткизиш үчүн 23 жыл керек экен. 2043 жылы гана биз ВВПны на душу населения 2400 көтөрө алабыз. А могу кризистен да 50 жыл керек. Ошон үчүн өкмөттөн башкача биздин коңшуларда эмес, бирок радикалдуу реформаларга бара турган кадамдарды күтөбүз. Болбосо ушу кризистен биз эзели чыкпайбыз. Былтыркы темп менен 23 жыл керек экен. А быйылкы темп менен де 40 жыл керек. Урматтуу Эркин Сапсындович, мен сизге сунуш кылат элем. Ушул закондор кабыл алынып ишке кириш үчүн 3 ай 6 ай керек. Бирок биякта саясий кадамдар өтө маанилүү да. Грузия кризисте калганда алар акт экономический свобода кабыл алынган. Мамлекет моомоларды кылат. Мамлекеттик расход 25%тан ашпайт. Мамлекет жаңы салыктарды киргизбейт. Мамлекет 3 жылга текшерүүнү токтотот. Мамлекет карыздарды 60% ашырбайт деген сыяктуу 10 пункттан турган. Себеби бизнеске ишениш керек. Мамлекет ушуга барат деген. Биз ошол закондорду кабыл алгыча демилгелүү топ иштеп чыгып атабыз. Өкмөт менен биргиктикте экономиканын колдонуу жаңы актысын, манифестин кабыл алалы. Бул закондор кабыл алгыча бизнеске колдоо, жаңы дух берүү. Эң чоң кадам ошол чакан жана орто бизнеске мүмкүн карап көрсөңүздөр, Бишкекте жана 10 000 деген такситтер иши жок калды, жүздөгөн маршрутка айдагандар, көчөдө семичке саткандар, ошолорго кантип 50-100 000 сомдун көлөмүндө же майда жеңилдетилген кредит, же сууда берүүнүн жолдорун. Алар бутка турмайын, эч бутка тура албайбыз. Мүмкүн кыргызский, российский фонддогу жана $300 миллион бекер жатат. Ошол акчаны убактылуу банк аркылуу средний малый бизнеске берип, өтө жеңилдетилген условия менен 1 жылга 2%, 4%. Алар бутка тургандан кийин кайра кыргызский, российский фондко калып берүү жөнүндө ойлонсак. Бөлөк биз азыр ресурс жок. Шуну ойлонуп көрсөңүздөр. Сыртка чыкпаса, эл менен контакт болбосо, ошо 5-10 кишиге чейинкилерин иштетиш керек. Малый, средний бизнести баштап иштетпесе, элдер ачка болот. Bir айдан кийин анан могу берип атканда 1 жолу берет, 2 жолу берет. Андан кийин кайсысыныз берет анан? Өкмөттө миллиарддаган акчаңар барбы? Бул бир, ошонун концепциясы мындай болот, тиягы мындай болот деп баарын түстөп, жолдош министр здравоохранения, сиз карап көрө ошонун баардыгын. Уруксат берип, карап, андан кийин неме кылыш керек да жерде тургандардын баарына. Если доступный, иштесе болотпу? Болот. Иштей берсин, налогун төлөсүн. 5 киши болобу, 10 киши болобу иштеп туруп, айлыгын алып, акчасын алып, ошо кошунасына да өздөрүнүн үй бүлөсүнө бериш керек да.
Анан алардын баарында күнүнө акча тапкан эмелер bir 200 сом, 500 сомго чейин акча тапкан эмелердин баарын кыскартып салсак, алар запасын жичип жеп бүттү да. Siz aytқан маселелерди экономиканын тармактарынын кээ бирлерине послабление берүү боюнча сөзсүз түрдө биз азыр иштеп атабыз. Аны ошондон кийин киргизебиз да. Азыр мына 2 күн калды да. Эртең бүтөт бүсү күнү. Ошондон кийин кандай чечим болсо ошого жараша биз сиз айткан экономикалык тармактагы кээ бир бизнеске, чакан бизнеске, Каныбек Апаевич айткан жана парикмахерге окшоп жалгыздан иштей тургандарга касы мындай риск аз жерлерге уруксат берүүнүн үстүнөн карап атабыз азыр. Азыр ар бирибиз колубуздан келишинче жардам бере турган учур. Бирок өкмөт эмне кылып атат? Өкмөт дагы көп туура эмес иштерге жол берип атат. Арга жок азыр сын айтышка туура келип атат. Сын айтып койгон врачтарга куугунтук болуп атат. Мисалы, чет өлкөдө канча убакыттан бери жаткан мекендештерибизди алып келүүгө өкмөттүн кудурети жетпей атат. Ошол эле Оренбург башка Казакстан менен татыктуу сүйлөшө албай атат мисалы. Ушундай нерселерди сөзсүз түргө эске алыш керек. Мына менин суроом саламаттык сактоо министрине. Өкмөттө мына брифингде расмий айтылды. Врачтарга жанагы сыйакы боюнча акча которулду деп. Бирок азыр врачтар ала элек да ошону. Мына ошто врачтар ошол дал ушул илдет менен күрөшүп аткан ошол обсервацияда жаткан врачтар өздөрү күндө банк карточкабызды карайбыз дейт, үмүт кылып. Бизге акча качан түшөт деп дейт. Жакшыраак жок дегенде тамак аш жейли, жок дегенде бир үйгө азык-түлүк кылалы деп дейт. Бирок ошол акча дагы жок дейт. Азыр айлык менен отурушат да. А врачтардын айлыгы канча экенин билесиз. Ошол акча качан түшөт? Качан алат врачтар колуна? Жанар Кубанычбекович, бүгүнкү күндө 43 организациядан 828 кишиге 6 миллион 600 миң сом акчаны которуп бердик. Мына бүгүн эртең баарын түгөтөбүз. Себеби жана Кубатбек Алиевич айткандай, кээ бир списоктордун эмелери так болбой, же болбосо жанагы лицевой счеттор көрсөтүлбөй, анан кийин кээ бир кишилерге списокко такыр иштебеген кишилерди киргизип коюп атат. Айтишник, отдел кадров, мындай деген ошон үчүн бизге кичине кыйынчылык болуп калды. Мына март айыныкынча, апрелде мындай мүмкүнчүлүктүк болбойт. Ушуну тездетиңиздер, анткени бул жанагы бүгүн эртең бүтөт барысы. Ошо илдет менен күрөшүп аткан, ошол жерде очогунда иштеп аткан врачтар өзү менен биз күн сайын сүйлөшүп атабыз. Андай болушу мүмкүн. Ошого жардам бериңиз сиз. Ана министр катары өзүңүз дагы анча-мынча региондорду кыдырсаңыз болот эле. Ошол врачтар менен түзмө-түз сүйлөшүп, көрүшүп, алардын проблемасын угуп, анан сиз мына жаныңызда турган ГКМБдан, прокуратурада алардан коркпоңуз. Сиз алардын врачтарды сиз коргошуңуз керек. Кечегиндей өзү бир 4 миң сом, 5 миң сомго иштеген врачтар маска сапатсыз деп койсо кечирим суратып атат. Ошондой нерсеге сиз жол беришиңиз керек. Мен министр болгондо мисалы органдар менен сүйлөшөт элем. Ар бир врачты коргойт элем. Сиз ага жол беришиңиз керек сиз дагы. Ушул күндө 83, азыркы саатка 83 дарыгер жуктуруп алып атабы? Статистикалык маалымат боюнча 83пү? Ооба. Мындайда булардын ичинен врачтар бар, анан медсестралар бар, анан технический персоналдар бар. Баарын кошкондо 83. Баарын кошкондо жалпы медициналык мекемеде иштеген кишилердин жуктургандардын саны болот. Сабиржан Токтосунович, ошол мына 83 дарыгердин жалпысынан сиз айткан тех персоналдарды кошкондо жуктуруп алганы бул дарыгерлерге абдан өзгөчө дарыгерлерге абдан чоң мындай коңгуроо болду да, кооптонууну, коркууну жаратып атат. Мына биздин кесиптешибиз дагы сүйлөштү, билесиз, телефондон кан жөтөлүп, ыйлап, бизге акчанын да кереги жок, болгону биздин атыбызды сактап бергиле жана тирүү алып калгыла деп ыйлап атат. Бул абдан чоң коңгуроо болуп атат. Кудай сактасын, эгер биздин дарыгерлер дагы Белоруссиядагыдай болуп жалпы массалык иш таштарса, анда албетте бул абдан чатак болот. Коркуп калышты, кооптонуп калышты. Ушул жөнүндө айтыңызчы, бир министрликтин кандайдыр бир чара көрүү ыкмалары барбы? Аларга бир дем бере турган, бир мындай колдой турган, мотивация бере тургандай бир иш-чараларды ойлондуңуздарбы? Кандай кылышыбыз керек? Биринчиден булар чындыгында ар бир ооруга чалдыккан кишинин өзүнүн психологиясы өзгөрүлөт да. Ошон үчүн психологиялык биз жардам берүү үчүн ошол жерден консультация берип атабыз. Бир, экинчиден жанагы категория врачтардыкын мына суроктор келип калгандан ар жака жылдырдык. Андан кийин акча каражат боюнча мотивация деп дополнительный акча берип атабыз. Мына март айы, апрель айы, анан компенсациясы берип атабыз. Андан тышкары биз болгон мындайча өзүбүздүн тармактагы
жеңилдиктердин баарын биринчиден ушу врачтарга, анан өздүн коллективдердин арасында ушуларга жардам көрсөткөн маселесинде ошолорду карап атабыз. Эми азырынча булар айыгып чыксын деп максимально ушулар жасап атат. Анан кээ бир ушу контактта болгондордун баарысын үйүнө барбастан атайын гостиницага жаткырып, обсервацияда кармап атабыз. Обследование жүргүзүпчү. Медработниктер ызаланып турган кезде аларды бар коркутуп, видеосын жастыртып сүйлөткөндү тоже токтоткула. Бул мыйзамсыз. Ар бир ошондой видеонун аркасында турган укук коргоо органдын кызматкерлери жоопко тартылат деп прокуратура жарыя бергиле. Анткени бул мыйзамсыз. Бул превышение. Андай практиканы токтоткула. Рахмат. И последний тезис просто. По медработникам компенсацияны берип атканда, Куатбек Алчевич, жанагын токтоткула. Изилдеп, кандай сен оруну алдың, эметтиң, анан кийин гана каражат бересиз деп. Факт заражения, все, выплата компенсации. Наоборот, мы должны думать об увеличении компенсации. Компенсацияны алгандан андагы унижать этип, сен кандай кылдың жол. Ал медработник жумушта туруп, же жумуш акыбалындагы заражение болгондон кийин ошону биз факт түрүндө беришибиз керек. Өзүнчө жоо алып, аны болсо изилдеп, тергөөсү, кызматтык иликтөөсү бүткөнчө убакыт толтура өтөт. Ал ишенбечүлүккө алып келет. Компенсация төлөгөнү изилдебей бериле дегениңиз, бул жерде ооруга чалдыкканы же башка компенсация жөнүндө сөз жок. Бул жерде тизмени, табелди түзгөндө ошол жерде туура эмес тизмелерге түзүлүп, башка адамдар кирип кетип, ошону изилдеп атабыз деп айтты. А берки компенсация төлөө боюнча маселе жок бул жерде. Сиз айткандай эле маселе болуп атат бул жерде. Анын үстүнө андай төлөнү элек. Анан кийин мен айткан изилдөө иштери, ал эпид расследование бул сөз түрдө мыйзамдуу түрдө жүргүзүлүш керек. Ага биз тоскоолдук кылбашыбыз керек, анализ болуш керек, билишибиз керек. Кандай шарттарда оорулар жугуп атканы жөнүндө сөз түрдө билишибиз керек. Мисалы 4 миллионду алалы. 4 миллиондон бир 20% оорушу мүмкүн деп атат. Эгерде мына азыр жарандарыбыз тугуп атат да, эгерде биз өзгөчө абалды кое берсек, 20%. Туурабы, Куатбек Алчевич? 20% бул Кыргызстан үчүн 4 миллиондон бул 800 миң. 800 миңдин ичинен 50% деп атат ошол эле ВОЗ. Алар симптоматикасы жок, ооруп өтүп кетет деп атат. Үйүндө оорушат, башкача кылышат, өтүп кетет деп атат. 50%-ын алалы. Ал 400 миң ооруйт анда Кыргызстандачы. 400 миңдин ичинен дагы 50% больницада жатып стационарда дарыланууга муктаж болушат деп атат. Анда ал 200 миң. 200 миң ичинен ошол жанагы ИВЛдын санына карата, башка карата симптоматика болот. Ошонун ичинен эгерде өзгөчө жанагы өзгөчө абалды, өзгөчө кылдаттык менен карабасак, өзгөчө кырдаалды карабасак, эгер жарандарыбызга туура маалымат бербесек, 200 миңден ичинен 1% айталы. 1% эле кайтыш болуп кетсе, 2000 адам кайтыш болуп кетиши мүмкүн деп атат. Кудай сактасын, Кудай сактасын. Бирок бул дүйнөлүк билим адамдарын, илим адамдарын берген статистикасы болуп атат, Куатбек Алчевич. Туурабы? Айда Жекшенбаевна, туурабы? Туура. Эгерде 2% болсо, же адам көп болуп кетсе, 4-5 миң адамыбыз кайтыш болуп кетишти деп атат. Ушуну бардыгын так маалымат берип туруңуздар да.